Теңиртаулуктарды Өзбек тарап Анчан облусундагы достук өткөрмө пунктунан көтөрүнкү көңүл жана жарык маанай менен тосуп алды. Ошентип президенттер Садыр Жапаров жана Шавкат Мирзиёев кол коюшкан Нарын жана Фергана облустарынын кызматташуулары боюнча жол картасында белгиленгендерди аткарууга алгачкы кадам жасалды. Ал эми делегациялардын биринчи эле сүйлөшүүлөрүндө жалпы тил табышуулар жаралып, Фергана облусунун хокими Хайрулла Бозаров алыстан келишкен өзбектөштөрүнө ар тараптуу жардамдардын көрсөтүүлөрүн билдирди. Бирок миң уккандан бир көргөн демекчи, меймандарга жергиликтүү ишканалар менен жеринде таанышып чыгууга мүмкүнчүлүктөр берилди. Нарындыктарды эң оолу кездеме, пахта өндүрүү жана кийим тигүү ишканалары кызыктырды. Ошону менен бирге айыл чарба объекттери да көңүл жаздымда калбады. Мы хотим показать весь потенциал. Биз Нарын облусу негизинен айыл чарба сырыоолорун өндүргөн өрөөн катары жакшы билебиз. Ошондуктан бул меймандарыбыздын 2 күндүк иш сапарында колдон келишинче агрардык секторго багытталган ишканалар менен тааныштырганга аракет жасадык. Мындан тышкары өнөр жайынан да кабардар кылдык. Өз кезегинде Нарын облусу Кытай менен чектеш экендиги бизде өндүрүлгөндөрдү ушул өлкөнүн рыногуна алып чыгууга эң сонун мүмкүнчүлүк. Ошол эле учурда Нарында чийки сырыоолор арбын. Биз ошолорду кыргыз ишкерлери менен биргеликте жеринде иштетсекпи дейбиз. Бул биринчиден кошумча жумуш орундарын түзөт. Экинчиден кыргыз экономикасынын өнүгүшүнө жагымдуу таасирин тийгизет. Менимче мындай кызматташуу эки тарап үчүн тең пайдага гана турмакчы. Чындыгында буга чейин ат башы жана Фергана райондорунун ортосунда достук байланыштар өкүл сүрүп, Өзбек тарап жүн жана тери иштетүү фабрикасын курууга милдеттенген. Ошондой эле алар картошканы арбыныраак сатып алууга куштар. Кудай буюрса, иштери салга жылып баштады деп ойлойм. Бул жакта азыр айыл чарба продукцияларын бул жакка экспорттоо боюнча, бул жактан чыккан продукцияларды биз жакка экспорттоо боюнча иштер жүрүп баштады. Бул жактан специалисттер барып көрүп, ал жерде мына жогоруда айтылгандай этти, картошканы бул Фергана облусуна, Фергана районуна экспорттоо боюнча азыркы күндө иштер жүрүп жатат. Иш сапардын жүрүшүндө жогоруда алакалардын уланткыларына Бахадыр Логон Текстил холдингинин Нарында 100 адиске ылайыкташтырылган кийим тигүү фабрикасын жакын арада куруп берүүгө ниеттенгендиги мыкты далил. Мындан тышкары аталган мекеменин картошканы отоого, түптөөгө жана казууга эсептелген 10 тракторду белекке бериши сөзсүз түрдө Теңиртаулуктардын жеңилин жерден орун колдон алмакчы. Фергана облусунун жетекчилеринин пикирлеринде байланыштар бир эле Нарын менен чектелбестен Кыргызстандын бардык өрөөндөрү менен бекемделиши керек. Bundan buyog'iga endi faqat qog'ozda emas, endi amalda natija bilan hamma qo'shni viloyatlar o'zini ishini ko'rsatishi kerak. Bizden iki oblastın arkasındaki bir tuğancılığı artıp, şu iki oblastın negizinde bizde iki mamleketin ortasında şunday bir yaxşı возможность болуп атат. Bunday aytkanda biz ошол иш-чараны ашырышыбыз керек. Bunun arkasında көп жакшы иштер турат. Мына ушундай пикир алмашуулар жана иштиктүү сунуштар Фергана жана Нарын облустарынын ишкерлеринин бизнес форумунда да орун алды. Мында өндүрүш объекттери менен бирге эле туризм тармагын жандандыруу боюнча бир катар долбоорлордун даяр экендиги белгилүү болду. Жыйынтыгында Актала району менен Кубасай шаарынын, Жумгалы менен Талак, Кочкор менен Алтарык, Нарын менен Кувин райондорунун жана Нарын менен Маргалаң шаарларынын ортолорунда соода экономикалык карым-катнаштар жөнүндөгү макулдаштарга колдор коюлду. Ал эми Өзбекстандын президентинин резиденциясында Теңиртаулуктардан белек катары тигилген көз жоосуналган кыргыз боз үйү эжелтен коңшулаш эки мамлекеттин түбөлүк достугун даңазалаган символу болуп калмакчы. Бөлөкбай Шеримбеков, Алтынбек Каныбек уулу, ЛТР, Өзбекстан, Фергана облусу.